Эң ийгиликке жеткен киши кайсы билесиңерби? Бейишке киришке эки эле кадам жаса дейт. Тиришимде эмнеге жакшы сөзүңдү айткан жоксуң? Мен атамын жыты дагы деле мурдумда. Ошо алымдар мага деле график түзүп берсе, ошого баш ийет элем, депутат болсом деле. Мен кече Караколго барып келдим. Караколго барсам бир түрк алым келиптир. Анын тажвиди жакты мага, Иманбол Валдыга өттү, бүткөндөн кийин сүйлөштүм. Каяктан келдиңиз десем, Түркиядан келдим. Атайын кызмат кылганы келиптир 4 жылга. Ошо менен сүйлөшсөң такыр башкача көз карашта. Алар эмнеге өнүгөт десең, алардын пикири, ою такыр башкача экен. Айтып атпайбы, мына Караколдун дайрасы боп-бош кетип атат дейт. Бизде канча дарыялар агып атат, ушинтип ойлонгондор барбы? Кантип боп-бош кетип атабы, же жөн эле кетип атабы? Же бир пайдалуу кетип атабы? Ким ойлонду эле ошону? Нарын дарыясы боп-бош эле кетип атат. Караколжо дарыясы боп-бош эле кетип атат. Тар дарыясы боп-бош эле кетип атат. Өзбек туугандар кыйын экен, бизден ашкан саркындыларды топтоп, ушунча токумдай жери болсо да гүлдөтүп атат. Өзбек туугандар менен биздин чек араны карап көрсөңөр, биздики бош жатат, алардыкы чек арадан өткөндөн эле жап-жашыл. Чер токой башталат, бак башталат. Ошо үчүн жакштан бак калат дейт, жамандан жүрөгө так калат дейт. Элестетип көргүлө, түрк айтып атат, Караколдун дарыясы боп-бош кетип атат дейт. Ушуну иштетсеңер болот эле го дейт, буруп, бак кылсаңар болот эле, тегерегин гүлдөтсөңөр болот эле, эс ала турган жай кылсаңар болот эле. Мен ошончо барып акылыма келбептир. Акылыма келбептир. Эми дарыя боп-бош кетип атат. Мейли аны оңдосо болот. Бирок азыр канча өмүрлөр боп-бош кетип атат балдар. Күнүгө же илим үйрөнбөсө, же спорт менен машыкпаса, же бир иш баштабаса, же бир балдарына мээрим төкпөсө, же бир аялына убакыт бөлбөсө, же бир эл кыдырбаса, жер кыдырбаса, жакшылыкка чакырбаса, жамандыктан кайтарбаса, өмүрдүн бош өткөнү ошол да. Акыретке барганда биринчи сурак эмнеден болот билесиңер да? Эмнеден болот? Убакыттан, туурабы? Экинчи эмнеден болот? Жаштык кезден болот. Үчүнчү рызкыңды кайдан таптың, ошондон болот. Төртүнчү рызкыңды кайда короттуң, ошондон болот. Бешинчи алган илимиңди кандай пайдаландың, кандай амал кылдың, ошондон болот. Ошон үчүн силердин өмүрүңөр жөн кеткен жок. Күнүгө бир сүрө жаттасаң өмүрүң жөн кеткен жок. Бир аят жаттасаң, бир дуа жаттасаң, же бир адамга жакшылык кылсаң, кайрымдуулук кылсаң, адамга мээримди төксөң, кайгылуунун көңүлүн көтөрсөң, жакшы дос тапсаң, алымдардын сөзүн уксаң, өмүрүң жөн кеткен жок. Силердин өмүрүңөр азыр аябай пайдалуу өтүп атат. Мен канча адамдарды көрдүм. Мотивация деген билесиңерби? Шык берип коесуң, шык бергенден кийин адамдар мындай учкусу келип калат. Байкайсыңарбы? Учкусу келип, бир чоң иштер жасагысы келип, бирок ошол мотивация болгону 3 күнгө иштет экен, бүттү, андан ары жок экен. Ким утат билесиңерби? Ким мотивация угары менен барып план түзгөндөр утат экен. Дароо мерчемде планыңды жаз. Пландоо аябай маанилүү нерсе. Эң ийгиликке жеткен киши кайсы билесиңерби? Өзүнө өзү тартип түзгөн адам. Мен мынчада турам, мынчада жатам, өзүнө өзү зордогон адам. Кой, напсим мынтип атат, мен мындай кылайын деген адам. Бейишке киришке эки эле кадам жаса дейт. Биринчиси напсини тебе эле, экинчи бейишке кирип кет дейт. Напсиң сени эч убакта эртең менен тур деп айтпачы, айтып атабы? Ошол Сергей Ем деген агай, менин агайым, ал фитнес менен машыктырат, культуризм менен машыктырат. Ошол киши Кыргызстан боюнча бир эле зал бар. Эртең мененки саат 5:30 ачылган. Эртең мененки саат 5:30 бир дагы зал ачылбайт. Эң эрте 8:00 ачылат. Ал 5:30 ачып атат. Анан айтып атпайбызбы? Ушулга сиз мындай жыргайсы көнүп калдыңыз десем, мен андай келесо эмесмин, эртең менен турганга көнгөнгө деп атпайбы? Я что, дебил что ли? Орусча билгендер бар да, туурабы? Чтобы вставать в 5 утра дейт, и этим наслаждаться дейт. Мен дебил эмесмин дейт. Мага аябай кыйын дейт. Күн сайын кыйналып турам дейт. Бирок мен өзүмдү жеңишим керек деп атпайбы? Ошон үчүн анын залына баргандар көп, ал банкрот болбойт эч качан. Анын залына баргандар, мен 5:30 барсам, зал толуп калган болот. Карагыла. 1:30 келет, анын 1 сааты 400 сом. Жөн эле бир машыктыруусу. Бирок адамдар кезекке кетире баштайт, мен колум бошобой жетпей атам. Адамдар отурат, залды ачып алып, киши келбей. Тренерлер отурат, клиенти жок. Эрте турган адам жашоосунда береке болот, балдар. Ошон үчүн устаздардын айтканын кыла бергиле. Өзү акылсыздан кеңеш сурайт да. Үйлөнөрдө дагы мына 9 класс, 10 класстын балдары бар экен. Билем, кимден акыл сурайт элеңер? Байгы эле досуңдан сурайсың да, туурабы? Түкүнчөнүн кызын жакшы көрүп калдым, алайынбы, жалбайынбы деп. Ал досуң деле сендей акылы жок. Ошон үчүн акылы жок кеңеш берет. Давай досум, ала бер, алып качып беребиз деп. Жашай турган сенсиң, мындай кыз деп айтат. Мындайын каяктан билди? Атасын, анабасын билеби? Же бир жашап көрдүбү, же сапарга чыгып көрдүбү?
Кимден акыл сураш керек? Алымдардан. Ошол алымдар азыр силерге акыл түзүп берип атат. Эгерде ошо алымдар мага деле график түзүп берсе, ошого баш ийет элем, депутат болсом деле. Ошон үчүн ким бактылуу? Силер бактылуусуңар. Колдо бар алтындын баркы жок. Бирөө айтат, аялым менен жашап жүргөнмүн дейт. Көп уруша баштадык дейт. Ошондо ойлонот элем дейт. Ушу кетсе эле мен сонун аялдарды таап алам. Көзүмө сонун кыздар көп эле көрүнөт эле дейт. Анан бирдеме болуп аялым экөөбүз таарынышып эки жакка кетип калдык дейт. Аялым кеткенден кийин аялым баркын билдим дейт. Баягы сулуу кыздардын бири жок дейт. Көрсө шайтан башкаларды рекламалай берет экен үйлөнүп жүргөн мезгилде дейт. Колдо бар алтынды баркташ керек экен. Анан кээ бирлер бар, аялым такыр сыйлабайт, урат, сөгөт, урушат, бирок бирөөнүн аялы өтүп кетиптир. Өтүп кеткенден кийин байкуш ыйлап, аялынын жаздыгын сылап жатат экен да. Тирүүсүндө эмне сыйлаган жоксуң? Тирүүсүндө эмнеге жакшы сөзүңдү айткан жоксуң? Тирүүсүндө эмнеге көңүлүн көтөрүп койгон жоксуң? Убакыт берип койгон жоксуң, эркелетип койгон жоксуң? Көз өткөндөн кийин төшөгүн сылап жатасың. Көзү бар да тескери карап жатат элең. Бирдеме десе чарчадым деп. Ошон үчүн балдарым, колдо бар алтындын баркы жок. Мен ушундайларды көрдүм. Бир медреседе окуп атып, башка медресени көксөгөндөрдү. Мен силерге гарантия берем, мындай медресе таппайсыңар. Эгер бу жерден чыгарып ийсе, башка жакка барса, биринчи эле күн айтасыңар, кайра аркага барсам болобу деп. Бул жакты башка жактан келип баалап кеткендер толтура. Канча алымдар келди, канча коноктор келди, канча саясатчылар келди. Мен ыйманды айтсам, Кудайды айтсам, койчу дегендер бул жакка келип айланайын, жакшынакай эле болсо болот турбайбы? Укмуш илим берет экен, ал жакта зоопарк бар экен. Зоопаркты көрдүңөрбү? Ал жакта төөлөр бар экен, балдар спорт менен машыгат экен. Мектепке барып, мектепте мындай окуп атыптыр деп менден өтүп кеткендер бар. Карагылачы, ошондой жер бул. Нур төгүлгөн жер. Мына мешиттин аты да Нур деген мешит. Ошон үчүн алтындарым, берекелерим, ушул жердин кадырын билгиле. Ошого балдарым, бул бир берекелүү жер да, куттуу жер. Ушул жерге келип окуганыңардын өзү чоң бакыт. Анан дагы бирдекени айтайын. Эмне сеники, эмне сеники эмес. Чөнтөктө акчаң бар, ошол сеникиби, сеники эмеспи? Ал сеники эмес. Бүгүн сенде, эртең башка бирөөдө. Бүгүн миллионер, эртеге банкрот. Бүгүн бай, эртеге кедей. Бүгүн кедей, эртеге бай. Көрүп атпайсыңарбы? Эмне сеники дейт? Тамактан өткөн тамак сеники. Өтпөсө ал да сеники эмес. Канча адамдар өлүп баратканда устаздар барып, жаназасына барып, анан жууп атканда оозун ачсаң дейт, жүгөр калып калган болот дейт, талкан калып калган болот дейт, нандын ушаа калып калган болот, сүт калып калган болот, ар жакка өтпөй дейт. Демек ал да анык эмес. Тамактан өтсө сеники, холодильникте калса сеники эмес ошол. А сен мактанып атасың, холодильниктеги бүт меники деп. Ал буйрабы, буйрбайбы, бир Алла Таала билет. Кийип эскиртсең сеники. Кийип эскиртпесең ал да сеники эмес. Анан кийин садага берсең, зекет берсең, муктаждарга жардам берсең, ошол сеники. Чөнтөгүңдө калган сеники эмес. Эмнеге билесиңби? Өлүп калсаң башка бирөө алып алат ошону. Анан эмне сеники? Илим сеники болот экен. Илимди алып жүрүш үчүн складтын кереги жок, чөнтөктүн кереги жок, банктын кереги жок. Эмне керек? Баш керек. Жүрөк керек. Ошон үчүн берекелерим, азыр илим алып атасыңар, ошол силердики. Илим мененчи өкүм чыгарасың, байлыгыңа өкүм чыгат. Илимдүүнү адам сүйөт, байлыгы барларды кызганып көрө албагандар көбөйөт. Байлыкты кантип сактайм дейсиң, а илим сени сактайт. Ошон үчүн балдарым, илим алганыңар аябай жакшы. Ошон үчүн эмитен акылды байыткыла, күн сайын илим алгыла. Илим бар го, бешиктен тешикке чейин деп коет. Көпчүлүгү 11 жыл окусам болот, ошо менен бүттү дейсиң, андай эмес. Азыр светтик илим деле ушундай экен. 3 университет бүтмөй сайын азыркы заманга ылайык боло албайт экенсиң. Мурда бир университет менен, бир диплом менен бир өмүр жашап койгонсуң. Азыркы замандын динамикасы, ылдамдыгынын ыңгайлуу болуш үчүн жок дегенде 3 университет бүтүрүшүң керек экен. А бул илим бар го, төрөлгөндөн өлүмгө чейин. Мен Мурат ажекеники угам, күнүгө жаңы илим. Нурулло ажекенин сабагын угам, күнүгө жаңы илим. Алар күнүгө сабак өтөт, кечегисин бүгүн айтышпайт ошолор. Неге билесиңерби? Илим көл сыяктуу. Бир жагынан дайра агып чыгып турат, бир жагынан дайра кирип турат. Эгер аккан дайра болуп, кирген дайра болбосо, көл соолуп калат, билесиңер ошону? Ошон үчүн кирген дайра чыккан дайрадан да көбүрөөк болуш керек. Балдарга бирди берсең, өзүң күнүгө 1000ди үйрөн. Ошондой нерсе бул. Ошон үчүн араңардан алымдар көбүрөөк чыксын балдарым. Мен неге айтып атам? Мен англис тилин качан үйрөндүм, айтып берейинби? Биринчи жолу англис тилине барганда мен 24 жашта болчумун. Азыр силер мага карагыла жакшы билесиңер ошол мезгилде. My name is My Javis деген бала болчумун. Who is absent today дегенди туура эмес айтып алып атаман келтек жайы жаздыргам. Атам да англисче билбейт, мен да билбейм. Эки дудук ушундай болот экен. Атам ойлоп тур, уят сөз сүйлөп атат деп. Башка тилдерде деле, кыргыз тилинде уят сөздөр бар, билесиңер да. Мантип ошондой экенде үйрөнбөй койбойсуң да. Мына мисалы түркчө жаман деген сөз көтү деген.
Орустарды дурак десең жини келет. Бирок дурак деген аларда остановка деген сөз. Дагы ушундай сөздөр бар. Арабчада ушундай сөздөр бар. Атама ушул сөздөрдү мен мактанып айтып атсам, атам уруп эздаган. Ал да англисче билбейт, мен да билбейм. Атам ойлоп тур, жаман сөз. Жакшы апам ортого түшө калган. Балам бул неме, кадем бул англисче депчи. Ошон үчүн тамаша айтсаң билбеске дейт. Тар жерде катуу сындырат, жамандардын адаты жаман сөздү чын кылат дейт. Анан мен 24 жашымда биринчи жолу силерге окшогон кичинекей балдар менен англис тил курсуна барганмын. Англис тил курсуна барганмын. Ошолордун көзүнчө кээде уруш жеп калат элем, кээде эки алып калат элем, бирок бара бердим. Америкагачы мен англисче билбей өтүп кеткен, билесиңер ошо. Ошентип отуруп үйрөнө баштадым. Бир сөздү эки сөзгө кошконду үйрөндүм, сүйлөмдөр түзгөндү үйрөнө баштадым. Анан бирөө айтып калды. Америкага неме программа келиптир, тапшырбайсыңбы депчи. Мен англисче билбейм десе, кыргыздын бир жакшы сөзү бар. Эмне болот эле, иштеке болбой тапшырып бер деген. Башка бир элде сөз жок, иштеке болбойт дегенчи. Азыр врач жебе десе бирдеки тамактычы, ооруп каласың жебе десе, бир алып келип алат ошол тамакты. Анан мен жебейм, врач айткан десе, врач айта берет дейт го. Биз ошондой элбиз да, айта берет депчи. Анан ошонун берген деми жакшы болгон экен, тобокелчил тобашат дейт. Мен Америкага документтеримди тапшырып койдум, биринчи жыл өтпөй калдым. Кийинки жылы дагы деле англисче үйрөнө элек болчумун жакшылап, бирок дагы тапшырып койдум. Кийинки жылы өтүп кеттим. Неге билесиңерби? Ошол жылы мен тахажжуд намазы үйрөнгөн болчумун. Түн мен дуа кылат элем, Алла Таала мен Америкага өткөзүп койчу Америкага. Анан ошондо карасам, инфакты окугандар, Америкада окуп келгендер мен соперниктерим экен. А мен англисче билбейм. Эң аягында билдим, 3-турга чыкканда мен окуткан эжеке дагы мен соперницам экен. Ал да ошо программа боюнча тапшырыптыр. Болгону бир орун, ошого бир 40 50 100 адам тапшырган, арасында мен эжекем бар, англисче билгендер бар. Билбеген бир эле менмин. Ошончодон мен өтүп кетип атпаймынбы? Неге билесиңер, анткени арасында тахажжудду берген билем мен болчумун, калгандар билбейт болчу. Көрдүңөрбү тахажжуддун маанисин, түшүндүңөрбү эми? Анткени мен чындап жаратканга жалынганмын. Жалынганда дагы силер кандай мындай Алла Таалага кайрылгандачы ушундай бир берилип сураш керек да. Алла Таала мен өткөзүп койчу Америкага, өткөзүп койчу. Алла Таала мен барып келейинчи. Колуңан Алла Таала сен болдосуң эле болот го. Түнү мен ушундай дуа кылат элем. Ошон үчүн берекелерим, тил үйрөнгүлө. Ушул боюнча бир окуяны айтып берейин, анан акырын бүтүрөйүн, Бир мышыкты апасы чычкан кармап кел деп жөнөтүптүр да, кичинекейинен баштап үйрөтөйүн депчи. Чычкан кармап кел деп жөнөтсө, күнүгө барып 3 күн барып чычканды кармай албай коюптур. Эмне кармай албай атасың десе, мияу десем чыкпай атат дейтимиш. Келеси о мияу десең чыкчу беле дептир. Чычкан арстанга караганда, пилге карагандачы мышыктан катуу коркот. Билесиңер ошону? Мияу десе эч качан чычкан чыкпай деген да. Анан ушу ийине туруп эле мияу деп чакырып атам, күнүгө чыкпай жатат ушакта деген экен. Апасы айтыптыр, балам, келеси ошондой да кылчу беле, мияу десең чыкпайт, ал бизди жаман көрөт, бизден коркок деген экен. 2 күндөн кийин кармап келиптир чычканды. Эмне десе, барып ау десем чыкты дептир. Ошондо апасы айткан экен, көрдүңбү балам, башка тил билген жакшы болобу экен деп. Ушул боюнча дагы бир окуя бар. Муну Азирети Руми беле же кайсы Юнус Эмре жазды беле, ушундай бир поэма бар да. Үчөө келатат экен. Бири грек экен, бири перс экен, бири түрк экен, бири араб экен. Анан үчөө келатып, акча таап алыптыр. Анан акча таап алып туруп, грек айтыптыр, мен буга дептир, неме алам дептир, страфил алам дептир. Бул акчага страфил алам деген экен. Страфил албайсың, биз чогуу чечебиз, машвара менен чечебиз деп мушташып кетип, грек туруп коюптур. Анан араб айтыптыр, буга биз айнап алабыз депчи. Деген экен, анда уруп коюптур, сен кандай акың, биз кеңешип туруп чечебиз деп. Анан түрк айтыптыр, жүзүм алабыз деп. Аны да уруп ташташтыр. Баары мушташып бүткөндөн кийин көрсө, бардыгы эле бир сөз айткан экен да. Бири арабча, бири түркчө, бири грекче. Ошон үчүн Кудай колдосун, коргосун, канча тил билсең ошончо адамсың. Бул жактан адам болуп кеткиле. Бул жактан баргандан кийин силерди атаң арапаңар аңдыйт. Өзгөрүп келдиби, өзгөрбөй келдиби деп. Барып эле телефон чукулап кирсең, балам бекер эле акча кетириптим, бекер эле убакыт кетириптим деп капа болуп калат. Барып колунан өпкүлө. Ата мен апа бар го. Эми ким атасы апасы жок болсо капа болбосун. Мен атамды 21 жашында жоготтум. Мен атамын жыты дагы деле мурдумда. Атамы тирүүсүндө бешнесинен бир өппөпмүн, колунан бир өппөпмүн. Качан өптүм? Эртеге жерге берилет деген түнү боз үйгө кирип өпүп чыкканмын. Атам мен урушат болчу. Урушса таарынып калат элем. Азыр ошол атам тирилип келип урушса мен дүйнөдө эң бактылуу адам болот элем. Атаң мен апаң урушсачы, тилине караба, дилине кара. Тили ачуу болгон мен дили татуу, сен жакшы болсун деп атат. Дары дагы ачуу. Эмнеге врач берет? Сен жакшы болуп кетсин деп берет.
А сен тилине карап таарынып жүрөсүң. Атаң апаң өтүп кетет. Бүгүн төрдө отурат, бир күн карасаң ошол төр бош калат, жаман буркурайсың. Отурган кроваты бош калат. Постеги бош калат. Мен атамдын кийимдерин карап алып туруп канчага чейин боздоп жүрдүм. Ант деген роман китебим бар, колуңардан келсе окуп койгула. Атам жөнүндө ошол болгон окуя. Ант атанын мүрзөсүнө туруп ант берет ошондо. Эми бул жери көркөмдөлгөн, бирок көп жерлери чын ошол окуянын. Атам арналган эстелигим ошол болду. Ошон үчүн балдарым, ата менен апанын эң чоң бактысы баласы жакшы чыккан экен. Силер жакшы чыккыла, атаң жаман болсо дагы төрдө отуруп сый табат. Эгер жаман чыксаң, атаң жакшы болсо дагычы төбөсүнө ит кабат. Ошого эң жакшы бакыт. Карагыла канча адамдар миллиарддар топтоп койгон, баласы жаман чыгып калган, 2 жылда түгөтөт экен ошону. Анан банкрот болуп калат экен. Карызга жашап калат экен. А бирок баласы жакшы чыкса, атасын унутпайт. Өткөндөрдү унутпайт. Силер Куран окугула өткөндөргө. Көз өтүп кеткен болсо, аларды эстей жүргүлө. Атаңдын, апаңдын бир туугандары болсо, ошолор менен катташкыла балдарым. Ата менен апа бар го, ушунчалык. Бирөө айтат, апанын жытынан атыр болсо дейт, дайыма жанымда ала жүрөт элем дейт. Ошого сыйлап калгыла, батасын алып калгыла, кызматын кылып калгыла. Мен ошо ата жөнүндө ырымды окуп берип, ошо менен бүтүрөйүн. Аның туура, амынабың натура. Акылың ук, алдырбагын ачууга. Деп жакшымды, жаманымды бетиме атам гана айтчу болчу батына. Бетке айтылган сөзгө арданып камыгып, кээде калчум иштен гана таарынып. Аттиң арманга айдан билдим ошондо, ал күндөрдү каларымды сагынып. Аламда азыр аскарзоо мизгим жок. Ак карамды айтып туруп үзгүм жок. Тулпар минсем туура багыт көрсөтчү, колумдагы берекелүү тизгин жок. Айтып бүткүс арман болгон аягы, түгөнбөгөн казынам жок баягы. Бар адамдар кандай гана бактылуу, бата берип алаканын жаяры. Жүрөгүмө үйүлгөн муң сыйылбайт, көңүлүм суз, санам иштен куюндайт. Ааламга карк болсом дагы атам жок, дүйнөң эми мага түгөл туюлбайт. Калгандардын рызкысы көл болсун, ыкыбалы ала тоого тең болсун. Атыңды айтып, бата кылып жүргөнгө, кеми бескенч, кагылайын эл болсун. Кеми бескенч, кагылайын эл болсун. Кеми бескенч, кагылайын эл болсун. Ошон үчүн берекелерим, Кудай колдосун. Колуңдан келет. Бириңдин бириң көңүлүңдү көтөр. Кудай колдосун, коргосун, жолдосун. Бардык бактылар бир Алла Таалага болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам, салаваттар болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.